Келе сабак. Саламатсыңарбы, сүйүктүү 3 класстын окуучулары. Азыр кыргыз тил сабагы. Китеп дептериңерди даярдап, экранга жакын келип отургула. Балдар, азыр кайсы мезгил? Ооба, азыр күз мезгили. Айлана абдан кооз. Жамгыр жаап, күз келди. Жалбырактар күбөлөт. Кызыл, сары жалбырак боту бозга үйүлөт. Силердин маанайыңар кандай? Мен силерге жагымдуу маанай каалайм. Балдар, ийгиликке жетүүнүн жолдорун эсиңерге сала кетейин. Биринчи, китеп көп оку. Мугалимдин айткандарын уку. Берилген тапшырмаңды өз убагында аткар. Убактыңды туура пайдалан. Ийгиликке жетериңе ар дайым ишен. Ошол эрежелерди туура аткарсаңар, сөзсүз ийгиликке жетесиңер деп ойлойм. Келе сабак. Түркүн түстөр бар, көз тайгылтып караган. Сүт менен карды көргөндө, ак деген түстү туясың. Кара түстү издесең, көмүрдү көр, чачты көр. Жаздын өңү дайыма жашыл болот турбайбы? Дарбазасыз, эшиксиз, бөгөйт кызыл түс. Бүгүнкү сабактын темасы заттын өңү түсүн билдирген сөздөр. Бүгүнкү сабакта заттын өңү түсүн билдирген сөздөрдү билебиз. Сүйлөмдөгү заттын өңү түсүн билдирген сөздөрдү табууну үйрөнөбүз. Келгиле. Азыр төмөндөгүдөй кандай деген суроого жооп берген сөздөргө зат атоочу сөздөрдү табабыз. Кызыл, алма, көйнөк, гүл. Кызыл алма, кызыл көйнөк, кызыл гүл. Азаматсыңар. Даамдуу, нан, өрүк. Даамдуу нан, даамдуу өрүк. Бийик. Бийик үй, дарак. Бийик үй, бийик дарак. Калың. Кийим, токой. Калың кийим, калың токой. Азаматсыңар, туура таптыңар. Баарыбыз көңүл буруп, кунт коюп угабыз. Сынатооч сөздөр заттын өңү түсүн жайынча салыштырып, күчөтүп көрсөтөт. Мисалы, кызыл, кызылыраак, кызгылтым, кыпкызыл, чымкый кызыл, өтө кызыл. Кандай? Кызыл жайынча, кызылыраак, кызгылтым салыштырылып, кыпкызыл, чымкый кызыл, өтө кызыл заттын өңү түсүн күчөтүп көрсөттү. Кана балдар, сүрөткө көңүл бургула. Бул эмне? Бул көйнөк. Көйнөктүн өңү кандай? Сары. Туура. Кандай деген суроого жооп берет.
Эми балдар, сары деген сөзді қатыштырып, сүйлөм түзгүлө. Апам сары көйнөк сатып берди. Кандай көйнөк? Сары көйнөк сатып берди. Бул сүрөттөгү эмне? Карга. Карганын өңү кандай? Кара. Кара деген сөздү катыштырып, сүйлөм түзүп көрөлү. Кара карга бактан бакка секирип жүрдү. Кандай карга? Кара карга бактан бакка секирип жүрдү. Азаматсыңар. Бул кооз гүлдөрдүн аты кандай аталат? Туура айтып жатасыңар. Бул розалар. Розалардын өңү кандай? Кызыл. Кандай деген суроого жооп берди. Кызыл деген сөздү катыштырып, сүйлөм түзөлү. Белекке кызыл розаларды алып келишти. Белекке кандай розаларды алып келишти? Белекке кызыл розаларды алып келишти. Караңгылык кайда кетти? Мен силерге азыр текстти окуп берейин. Бир күнү Акмат күнгө кайрылды. Күн, сен караңгы жерден коркосуңбу? Жок, деди күн. Мен эч качан караңгы жерди көргөн эмесмин. Каалайсыңбы? Мен сага капкараңгы жерди көрсөтөм, деди Акмат. Балдар, бул абзацтан заттын өңү түсүн билдирген сөздөр кайсылар? Демек, кандай? Караңгы, капкараңгы деген сөздөр болду. Караңгы деген сөз заттын өңүн жайынча, ал эми капкараңгы деген сөз заттын өңүн күчөтүп көрсөттү. Жүр көрөлү, дагы караңгыраак жер барбы? Деди күн сапсары нурларын жашыра албай. Экөө ошентип капкараңгы болгон жертөлөгө түшүштү. Акмат эшикти ачып кирип, артынан күн да кирди да. Балдар, бул абзацтан заттын өңү түсүн билдирген сөздөр кайсы сөздөр болду? Ооба, караңгыраак. Заттын өңүн салыштырып көрсөттү. Капкараңгы, сапсары деген сөздөр заттын өңүн күчөтүп көрсөттү. Эми окуя кандай уланат болду экен? Окуп көрөлү. Кана караңгы жер, деп сурады Акматтан. Ал эми Акмат караңгынын кайда кеткенин билбей, башы катты. Чын эле достор, караңгылык кайда качып кетти? Акматка жардам берип койгулачы. Балдар, силер кандай деп ойлойсуңар? Туура. Күн жарык, жылуулук тартуулагандыктан караңгы жер да жарык болуп, караңгылык качып кетти. Келе сабак. Текст боюнча ырастоочу суроолорго ооба же жок деп жооп беребиз. Биринчи суроо. Күн караңгыны көргөн эмес. Ооба. Күн караңгыны көргөн эмес. Кийинки суроо. Күн караңгылыкты кетирип салды. Ооба. Күн жарык берип, караңгылыкты кетирди. Балдар, силер да караңгыдан коркосуңарбы?
Ооба, караңгыдан коркобуз. Бирок караңгыдан коркпогон да балдар бар экен. Текстеги кездешкен заттын өңү түсүн билдирген сөздөр жай, салыштырып, күчөтүп көрсөткөнүн түшүндүк. Төмөнкү зат атоочтордун өңү түсүн таап көрсөтөлү. Тала кандай? Тала бопбоз. Жылан кандай? Жылан чаар. Асман кандай? Асман көк. Жылкы кандай? Жылкы күрөң. Дарбыз кандай? Дарбыз жашыл. Балдар, эми төмөндөгү формасы бузулган сүйлөмдөрдү калыбына келтиргиле. Биринчи сүйлөм. Паакта ак терилди. Экинчи сүйлөм. Жок көпкөк булут асманда. Кандай сүйлөм болот деп ойлойсуңар? Туура. Ак паакта терилди. Экинчи сүйлөм. Көпкөк асманда булут жок. Азаматсыңар. Балдар, бүгүнкү сабактан эмнелерди билдик? Заттын өңү түсүн билдирген сөздөр жайынча, күчөтүлүп, салыштырылып айтылаарын билдик. Сүйлөмдөрдөн заттын өңү түсүн билдирген сөздөрдү таптык. Бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Күнүңөр жагымдуу жана берекелүү болсун. Ийгиликке жетериңерге абдан ишенем. Көрүшкөнчө.